Dagın 8.000 kızmatkeler gerek. Şoň üçin Kırgızstan menen uşul bagытda işleşigenge kızıktarбыз. Men Magdeburg'tun janында Barleben degen şahardын mэриясында турам. 1984-жылкы Frank Nesse деген жигит бул жерде мэр экен. Ал айтат, шаарыбызда 10.000 адам жашайт дейт. 10.000-ден 8.000-и завод фабрикаларда иштейт экен. Шаарда 100 ишкана бар экен. Бизге дейт дагы 8.000 кызматкерлер керек. Шоң үчүн Кыргызстан менен ушул багытта иштешигенге кызыктарбыз. Кыргызстандан келип жаштар билим алып, кесип алып, биздин шаарда иштей турган болсо, мен бюрократиясы жок, тоскоолдуктары жок, жашай турган жерлерин таап, заводдун ээлери менен тааныштырып коет эле деп бизге айтып отурат. Эмгек ресурстарын эле эмес, өндүрүш тармагында да кызматташсак дейт. Ошентип биз бүгүн эмдиги жылдын апрелинде бул жерде бир экономикалык форум өткөрөлүк деп атабыз. Ага Кыргызстандан бизнесмендер, окуу жайлардын жетекчилери, балким тигилже бул биздин министрликтердин өкүлдөрүн да чакырабыз, жергиликтүү өкмөт менен да жолугушууларды уюштурабыз. Шаарды кичине кыдырып көрдүм. Чакан, аккуратный, таптаза, классикалык немис шаар экен. Мен бул шаар менен Кыргызстандагы бир шаарды побратим, тууган шаар, бир тууган шаар кылыш керек деп сунуш кылды, мэр колдоду. Жакында Кыргызстандын бир шаарын тандап алсак, булар түздөн түз ушул Кыргызстан менен иштеше башташат. Мэр өзүнүн бизнесмендерин тобун алып Кыргызстанга барып, ошол шаар менен, жалпы эле Кыргызстан менен таанышып келсем деп ниетин билдирди, убадасын берди.